Ассаламу алейкум. Урматтуу Багастыр Кыргызстан каналы. Кайрадан бактабыз. Бүгүн 3 март 2021 жыл. 3 жаштагы гилас бак. Гиласты билесиздер, көпчүлүгү сүйүп жеген мөмө жемиштердин катарын толуктайт. Кыска гана убакытта бышат, эрте бышат, ошону менен көрбөйбүз. Базарда негизинен жок болот. Бул май айынан июнь айында 2 айда бышат Кыргызстанда. Азыр биз деңиз деңгээлден 1300 метр бийиктиктебиз. Ошол жерге тоонун жан бооруна тегилген гилас. Бул бакты өтө көп тартам, билесиздер. 2021 жыл болсо 2018 жылы тегилген бул. Боюнун өсүшү азыр 2 метрге жакын гиластын. Воловой 3-чү сорттогу гилас, бул ыспур сорт болуп эсептелет. Ыспур сорт болгондо мындай денесинен мына ушундай гүл бүчүрлөр пайда болот. Эгерде ыспур эмес сорт болсо, Регина, башка Кордия сорттору мындай мөмө албайт, ошон үчүн алар KGB формасына отурбайт. Бул KGB формасына салып атабыз. Бир катар 4 жыл бою практикадан өткөрдүк. Быйыл буюрса мөмөгө коюп беребиз. KGB формасында асты кара гилас боло турган болсо, биз 16дан 32ге чейин камчы бутактарды коюп атабыз. Тамырдын күчү ошого жараша болуп атат. Азыр бул жер асты айдоо болгондуктан бул гилас катуулап өсүлөт. Башка гиластардан айырмасы мында көп бутакты бакканга мүмкүнчүлүгү бар болуп атат. Сөзсүз ушул гиластын тамырын KGB'га салып атканда сөзсүз эсептеш керек. Эгер эсептебей турган болсоңуз, анда сиз мөмөнү качырып беришиңиз мүмкүн, же болбосо таптакыр мөмө албашыңыз мүмкүн. Кээ бир аймактарда KGB түшпөй калышы мүмкүн. Эгерде эрте жазда астынан муздак агым жүрө турган болсо, анда астындагы муздак шамал агым булардын гүл бүчүрлөрүн суу урушу мүмкүн. Быйыл азыр бүчүрлөрүн текшерип көрсөк, бүчүрлөрү быйыл өтө жакшы. Суука урунган эмес. Учунда бышпай калган жери жок. Эгер учу бышпай калган болгондо, анда кышкы суук урмак. Учу дагы жакшы. Быйыл мөмө жок. Мөмө мунал жерде гана бар. Кийинки жылдан буюрса, муну мөмөгө кое бере турган болсок, кийинки жылдан гана мөмө бутактары пайда болот. Азыр мына ушуну бутайбыз. Арасындагы жоон бутактарды алып салабыз. Азыр канча жоон бутагы бар мында? Мында 1, 2, 3, 4. Муну менен 5 болуп калышы мүмкүн экен. Азыр ушул 5-ünү кыркабыз.